Санкт-Петербургда эркек менен аял кыргызстандык таксисти жыгач таяк менен сабап өлтүрүшкөн. Санкт-Петербургда Кыргызстандын жаранын өлтүрүүгө шектелген эркек менен аял кармалды. Бул тууралуу 26 октябрда Россиянын ММКлары милициянын маалымат кызматына шилтеме берүү менен жазып чыгышты. 26 октябрга караган түнү жергиликтүү тургундар Новочеркасский проспектисине жайгашкан ресторандын унаа токтотуучу жайында бир жаранда жыгач таяк менен сабап жаткан адамды көрүшкөн. Андан кийин кол салган адам такси компаниясынын логотиби түшүрүлгөн унаанын рулуна отуруп айдап кетет. Анын жанында бир аял бар болгону да белгилүү болгон. Окуянын күбөлөрү милицияга кабарлап, укук коргоо органдары шектүү катары 31 жаштагы эркек киши жана 35 жаштагы аялды кармады. Унааны тинтүү убагында багажнигинен сабылган адамдын сөөгү табылган. Анын айдоочулук күбөлүгү 35 жаштагы кыргыз жаранын атына жазылган. Маркум таксист болуп иштеген. Азыркы учурда тергөө уланып жатат. Булак Назар Ньюс KG.